ушунча жыл иштегенден каның жаныңдын баары ошол милиция болуп калат. Интернеттен окуп калсаң милиция жол кырсыгына кабылды, же болбосо милиция бир кылмыш кылды десе, чынын дилиң менен жүрөгүң ооруйт. Жетишкендик жактарын уксак кубанабыз биз. Жаман жактарын уксак жейип калабыз. Жөнөкөй кызматкерден тарта Кыргыз Республикасынын ички иштер министрине чейин жеткен Бакирдин Субанбеков Кыргызстандын тарыхында кадыр барктуу, көрүнүктүү ысымдардын бири катары таанылат. Анын жетекчилиги астында милиция ар түрдүү кыйынчылыктарды жеңип, өз ишине ар дайым берилген ишмер катары белгилүү. Бул Бакирдин Субанбековдун чечкиндүүлүгү менен бекемдигинин натыйжасы. Дене тарбия иши менен алекмин. Анткени бай кызматта жүргөндө убакыт жок, өзүң көңүл бура албайсың. Бүгүнкү күнү ар дайым эртең менен эрте туруп, дени сак жашоого көңүл бурам. Андан кийин сууда сүзөм. Кышында болсо лыжа тебем. Анан эми мен жаштарга да көп кайрылам. Өзүңөр карагыла. Дени сак жашоого көңүл бургула. Адам өзүн өзү догдур болуш керек. Адам өзүн өзү дарылаш керек. Бакирдин Субанбековдун салымы анын кесиптик ишмердүүлүгү менен эле чектелбейт. Ал өлкөнүн ар тараптуу өнүгүүсүнө зор салым кошкон. Маселен, анын демилгеси менен Бекитай айылында спорт комплекси курулуп, жаш спортчулар үчүн кызыктуу борборго айланган. Андан сырткары Кара Балта шаарындагы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Анатолий Зверевдин атындагы коомдук бассейндин жана автомектептин оңдоп түзөө иштерине да чоң колдоо көрсөткөн. Көп эмгектери бар да бул кишинин. Эмгектерин айтып отурсак эми санап бүтө албайбыз. Эми мен кыскача гана айтайын. Мына мисалы мына жерде жолду курдурду. Мына мектепти курдурду. Мына спорт залды курдурду. Эми мындай эмгектерин айтса көп. Жерде мына бейит башындагы эмени да тостуруп койду. Бардык нерсенин баарын жасады. Мындай балдарыбыздын эң алдыңкысы деп койсок болот да. Эми мамлекетке иштеген иштерин билебиз. Коомго жасаган иши кылып көп. Раньше бассейн Мурда бассейн абдан начар абалда болчу. Потолоктон арматура түшүп, сууга түшкөндөрдүн башына тийчүдөй абалда эле. Бассейндин түбү дагы өтө начар эле. Хлоратурдук жабдуулар ушунчалык эски болчу. Түбү көрүнчү эмес. Бакирдин Жамалович муну өзү көзөмөлүнө алып, капиталдык оңдоп түзөө иштерин жасап берди. Бул жерге балдар дагы, чоңдор дагы келишет. Жалпы эле спорттук топтор бар. Азыр биздин спортчу сүзүүчүлөр жыйынтыктарга жетише башташты. Бул анын эмгегинин үзүрү деп ойлойбуз. капитальный ремонт. Кара Балтадагы Досаев автомектебине генерал Субанбековдун ысымы ыйгарылган. Бул анын аймактын өнүгүүсүнө жана патриоттук тарбиялоого кошкон чоң салымын таануу болуп калды. Бакирдин Субанбековдун кызматтары мамлекет тарабынан жогору бааланып, ал 3-чү даражадагы Манас жана даңк ордендери менен сыйланган. Бул сыйлыктар анын эл жана мамлекет алдындагы зор эмгегин даңазалаган. Ошентсе да, генерал Субанбеков бардык ийгиликтерине карабастан жөнөкөйлүгүн сактап калган. Ал өмүрлүк жар, 4 баланын мээримдүү атасы, 8 неберенин сыймыктуу чоң атасы. К сожалению, в детстве мы с сестрой. Өкүнүчтүүсү бала чагыбызда мен да сиңдим да атамды дээрлик көрчү эмеспиз. Анткени ал менин эсимде күнү түнү иштеп жүрчүдөй туюлат. Биз аны көбүнчө дем алыш күндөрү жана суук мезгилде мектепке алып барганда гана көрчүбүз. Ал эң боорукер, камкөр, ар дайым туура кеңеш бере турган эң мыкты чоң ата. Атам менен ар кандай темада сүйлөшүп, кеңеш алып турабыз. Ал абдан мыкты ата. Бакирдин Субанбековдун ысымы Кыргыз милициясынын тарыхында түбөлүккө калды. Анын өмүр жолу мекенге ак ниеттүү кызмат кылуунун, адилеттүүлүк үчүн күрөшүүнүн жана талашсыз лидерликтин үлгүсү. Ал милициядагы ишинде туруктуулуктун, ишенимдүүлүктүн жана берилгендиктин символу бойдон калууда. Жанар Есенова, Самаган Тайырбеков, Эсен Үсен уулу, УТРК Чүй, Жайыл району.